11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Нигериядагы суу ташкыны 18 кишинин өмүрүн алды. Катуу жүргөн сел 6000ден ашуун турак жайларын жууп кеткен. Учурда жергиликтүүлөргө материалдык жардам көрсөтүлүп жатат. Мындай табигый кырсыкка Атлантика океанынан келген жаандуу шамал себеп болууда. Эскерте кетели, Нигерияда бул табигый кубулуш жыл сайын кайталанып турат. Эми Борбор Азия өлкөлөрүнө кайрылсак. Атлантикалык циклон Орусияга өз күчүн көрсөтүп, эми Казакстанга багыт алды. Ал эртең Казакстандан өтүп, жакын жайгашкан Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына жетиши мүмкүн. Буга байланыштуу Ак Суу шаарында эртең кечки жаан жаашы күтүлүүдө. Ал эми Үрүмчү шаарында жаан күндүзү бир аз жаап, кечинде кайра токтойт. Астанада болсо жаан-чачын күтүлбөйт. Жаан түштүктө жайгашкан Алмата шаарында жаашы ыктымал. Өзбекстандын Борбор калаасы Ташкентте жылуу аба ырайы сакталат. Шаарда абанын температурасы 32 градуска жогору. Буга салыштырмалуу Фергана жана Нукус өрөөндарында төмөн болмокчу. Түркмөнстанда аба ырайы салкындай баштады. Буга чейин абанын температурасы 30 градустан жогору болуп жаткан болсо, эртең 20 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми Тажикстанда күн ачык, жаан тоолуу аймактарда жаашы мүмкүн. Абанын температурасы орто ченемден жогору. Кыргызстанда көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, Баткенде болсо күн ачык. Бишкекте эртең менен жааган жаан түштөн кийин токтойт. Жалал Абад областында жаан-чачын күтүлбөйт. Ысык көл, Нарын, Ош, Талас жана Чүй областтарында эртеден кечке жаан жаайт. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Сиздер эртең күтүлүп жаткан аба ырайы менен тааныштыңыздар. Жаан-чачын күтүлүп жатканына байланыштуу кол чатыр алып жүрүүңүздөрдү сунуштайм. Кайрадан көрүшкөнчө.